Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allahu Allah, Allah. Орозону календар боюнча кармагыла, күн боюнча кармабагыла. Азыр бул күн боюнча кармасаңар адашасыңар, түшүнүктүү. Кээ бирөө айтат экен, Куранда аят бар. Ак жип менен кара жип айкындашканга чейин орозо кармагыл деген аят бар, бул аят бар. Туура, ак жип, кара жип. Бирок ошол жерде ак жип, кара жип бул түн менен күн маселеси болуп атат биякта. Түшүнүктүүбү? Ал ак жип, кара жип маселеси эмес. Ооба, ошон үчүн бул жерде бул аятка амал кылбаңыздар. Амал кылынуучу жагдайлар бар. Бизде бул фих деген илимибиз бар. Алымдар буну койгон. Илгертен бери ошо алымдарыбыз фатва берген, календарь боюнча ачабыз, календарь боюнча жабабыз. 1 минут 1 секунд маселе өтөт маселе. Ошон үчүн караңыздар. Шам намаз келгенде азыр мисалы кээ приложенияларды колдоносуздар. Ошол приложение алганда, ошол приложение кандай болсо, ар кайсы жерде ар кандай. Түшүнүктүүбү? Ошон үчүн этият, мен силерге айтып коеюн, этият шам намазы убактысына бир 2-3 минут кошкула. Дароо ачып албагыла. Хадисте айтылбады, хадисте тигинтпеди, хадисте эртерээк айт. Ал хадисти куптанга чейин созуп жибербе деген сөз ал жерде. Ал хадис убагында ачкыла деген сөз, куптанга чейин созуп жибербегиле деген сөз. Ал жерде пайгамбарыбыз 2-3 минут маселеси жок ал жерде. 2-3 минут маселеси этият маселеси. Түшүнүктүү? Ошон үчүн орозоңорду бузуп албагыла. Анан тиги календарда ооз жабар убактысында 5 минут мурун жаап койгула, эчтеке болбойт. Именно ошол секундка чейин кармаш керек да. Стаканды каман секундду кармаса шаппыр ичип алып жабат, битти маселе. Бир аз 5 минут этият кошкула бир. Шамда 2-3 кошкула, 2-3 эчтеке болбойт. Зато көңүл ток болот, билесиң, альхамдулилля дейсиң да. Мен гарантия бүгүнкү орозом толук кандуу болду деп айтасың. Ошого жараша эмне кылабыз, мамиле кылабыз иншалла.